Биз баарыбыз бири-бирибиз менен алакада жашайбыз. Кээде кызыкчылыктар кагылышат. Ошондо талаш тартыш, араздашуу, түшүнбөстүктөр келип чыгат. Билинбей башталган талаштын аягы күтүлбөгөн жагдайлар менен жыйынтыкталып, чечилгис түйүнгө айланат. Мындай учурда сотко кайрылса болот. Бирок бул тоодой убакытты, самандай акчаны талап кылып баш ооруга айланат. Медиация Кыргызстанда. Медиацияны колдонуу түйүндүү маселени чечүү. Медиатордун жардамы менен талаш тартыштарга чекит коюңуз. Адвокатка жана соттук териштирүүгө убакыт кетирбеңиз. Баары ыкчам жана тынчтык жолу менен. Медиация бул данакерлик. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон өзүнүн сапарын улантууда. Бүгүн 31-июлда мамлекет башчысы Чүй облусунда жумушчу сапары менен болуп, Панфилов районунун жашоочулары менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча кыскача айтып берип, аймактарда ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүп жаткандыгын белгиледи. Президент ишкердик үчүн берилген жеңилдиктер, өлкөнүн экспорттук дараметин арттыруу, каржы институттары тарабынан жеңилдетилген насыялоо боюнча иштерге токтолду. Аймактарды өнүктүрүү үчүн баардык шарттар түзүлүүдө. Акимдер жана жергиликтүү бийлик кошумча инвестицияларды тартуу үчүн активдүү иштөөсү керек. Эл аралык каржы институттары Кыргызстан менен иш алып барууга даяр деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн Бишкекте Газпром Кыргызстан компаниясынын каражатына курулган мектеп боюнча кезектеги жыйын болуп өттү. Аталган жыйынга Бишкек шаарынын 40тан ашуун депутаттары катышып, кеңешмеде мектепти Газпромдун башкаруусуна өткөрүп берүү боюнча токтомдун долбооруна добуш беришти. Шаардык кеңеште добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аталган мектеп Газпром Кыргызстан компаниясына убактылуу ижарага бериле турганы айтылды. Ал эми шаардык депутат Канат Музуралиев Газпромдун башкаруусуна өткөрүп берүү боюнча токтомдун долбоорун сындап чыкты. Ошол эле учурда Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев Бишкек мэриясы бул мектепти каржылоого күчү жетпей турганын билдирди. Мектеп өтө чоң салынгандыктан аны пайдалануунун 1 жылдык чыгымы 200 миллион сомго жакын болуп чыкты. Бул суммага жаңы мектеп курса болот. Бишкек мэриясы өз карамагындагы мектептерге 1 жылга 35-40 миллион сомдон гана бөлөт. Ошондуктан Бишкек мэриясы бул мектепти каржылоого күчү жетпейт, дейт Төлөбаев. Эске салсак, Газпром компаниясы Газпром балдарга социалдык программасынын алкагында Бишкектин Асанбай кечи районунда 960 орундук мектеп курган. Жаңы мектептин заманбап имараты, жакшы инфраструктурасы, билим берүү жана интерактивдүү мүмкүнчүлүгү Кыргызстан үчүн жакшы белек болгон. Бирок мектептин курулушу аяктап калган кезде Бишкектин мэриясынын аны башкаруу мүмкүнчүлүгү жок экендиги аныкталган. Ошондуктан бул окуу мектепти башкарууну Газпромго өткөрүп берүү сунушу берилген. Компания бул мектепте айына 22 000 сом төлөп окууну пландаштырууда. Анын 25% бюджеттегилер үчүн, 10% мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн, 10% аз камсыздалган жана көп балалуу үй бүлөлөр үчүн жана 5% таланттуу балдар үчүн калтыруу сунушу каралып жатат. Улуттук коопсуздук кызматы ар кандай маалымат булактарында качкын президент Курманбек Бакиевди жана анын жакын туугандарын колдогон маалыматтар жана телевизиондук материалдар тууралуу кийинкини билдирет. Мындай маалыматтардын жана телевизиондук материалдардын авторлору өздөрүнүн жасаган жана иш-аракеттери жана анын кесепеттери канчалык олуттуу экенин толук билишпейт. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук кызматы маалыматтардын жана телевизиондук материалдардын авторлоруна коомду тирешүүгө алып келе турган иш-аракеттерге жол бербестигин эскертет. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан мурун козголгон кылмыш иштери боюнча Курманбек Бакиев жана анын туугандары көптөгөн оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы, ошондой эле 2010 жылдын 7-апрель окуясы, адам өлтүрүү, коррупция жана рейдерлик басып алуулар үчүн соттолгон. Азыркы убакта айыпталуучулар изделүүдө. Кыргызстанда медиаторлор иштеп баштады. Медиатор бул талаш тартышты чечүүгө жардам берүүчү адис. Башкача айтканда, кесипкөй данакер. Медиация кайсыл багыттарда колдонулат? Коммерциялык медиация. Бул сатып алуу, сатуу, ижара, кызмат көрсөтүү жана башка келишпестиктерди чечүү. Эмгек медиациясы иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы чыр. Эмгек акы, жумуш шарты, компенсация төлөө жана башка суроолор боюнча өткөрүлөт. Үй бүлөлүк медиация жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү, алимент төлөө жана туугандардын ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салат. Медиация кылмыш жана жоруктар кодексинде өткөрүлөт, эгерде бул беренелерге туура келсе. Медиация эки тараптын мүдөөсүн угуп, туура чечимге келет.